Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс-борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсүнбаев Нурболот Төлөшевич маалымат бермекчи. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, Кыргыз радиосу, Биринчи радио, Минкаял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство, Биринчи радионун баракчаларынан, ошондой эле Кыргыз улуттук кабар агенттигинен дагы көрүп уксаңыздар болот. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о сегодняшней эпидемиологической ситуации в Кыргызстане. Об этом нам расскажет заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Үсүнбаев Нурболот Төлөшевич. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры, также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и Биринчи радио. Также через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Нурболот Төлөшевич, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, 17 апрель 2020 жылга карата маалымат. Бир сутка ичинде жалпысынан 23 бейтап ооруканалардан айыгып чыгарылды. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпысы 114 бейтап айыгып ооруканадан чыгып үйлөрүнө кайтышты. 23 бейтап бул Ош шаарынан 7, Бишкек шаарынан 9, Жалал Абад областынан Сузак айыл өкмөтүнөн 7 бейтап кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс болуп, сакайып чыгып үйлөрүнө кайтышты. 17 апрелге карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 23 учуру катталды. Бишкек шаарынан 14, Чүй областында 1, Ысык Көл областында, Каракол шаарында 2, Ош областында 4, Ош шаарында 2. Жалпы ушу башынан баштап 489 учурга жетти. Жалал Абад областында 93, Ош областында 135, Ош шаарында 73, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 102, Баткен областында 5, Нарын областында 45 учурга жетти, Ысык Көл областында 8. Бир сутка ичинде ушу коронавирус жуктуруп алган медицина мекемелердин кызматкерлеринин арасында 12 учур катталып турду. Бишкек шаарында 7, Ош областында 4, Ош шаарында 1. Бул медицина мекемелеринен кызматкерлеринин арасында чыгып аткандардын ичинде 30-38 дарыгер жугузуп алгандыгын айтып атабыз. 46-сы ошо орто билимдүү биздин кызматкерлер. Мындан тышкары ошол медицина мекеме уюмдарында иштеп аткан дагы 18 ар түрдө кызмат кылган 18 биздин адистерибиз бар. Жалпы катталган учурлардын ичинен 266-сы аял кишилер, 223 эркек. Жаңы учурлардын ичинде 15 аял жана 8 эркек болуп атат. Мына медицина кызматкерлеринен ушу келип жанакындай карап көрүп атабыз. Арасында ушу контакт болгондору бар, бири-бири менен контакт болуп аткандары бар. Мындан тышкары жанакындай контакт болгон адамдардын арасында кызмат кылып жүрүшөт. Лабораторияда иштегендерибиз бар. Жалпысынан ушу 38 дарыгерибиз бүгүн дарыланып аткан учур болуп жатат. Жалпы жашына карап келгенде ошо 15 жашка чейинки балдар 45 болуп атат. Жашка чейинкиси 3 менен туруп атат. 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 33, 20 жаштан 35 жашка чейин 118, 35 жаштан 55 жашка чейин 189, 55 жаштан жогорусу 124. Жалпы ушул жашына караганда ушу 35 жаштан 55 жашка чейинкиси ушу баягы жоон топту түзүп аткан учуру. Бүгүнкү күндө ушу бейтапканаларда 370 бейтап дарыланып жатат. Оор абалда 13 болуп атат. Жандандыруу бөлүмүндө 4 дагы эле ошол жерде болуп туруп атат. 357-си канааттандырарлык деңгээлде туруп атат.
чыгарылганы мына 114, каза болгондор 5. Лабораториялык тастыктоо иштери дагы эле жүргүзүлүп жатат. 30.379 анализ жасаганга жетиштик. Жүргүзүлүп аткан изилдөөлөрдүн саны 29.550 болду. Bir сутка ичинде 1133 изилдөө жүргүзүлдү. Жалпы медициналык көзөмөлдө турган байланышта болуп турган контактлардын саны 7593 туруп атат азыр. Анын ичинде биринчи категорияда жакын байланыштар 1612 көзөмөлгө алынган, экинчи категорияда 5981 байланышта болгон адам көзөмөлдө туруп жатат. Обсервацияда бүгүн 857 адам медициналык көзөмөлдө кармалып туруп атат. Абалдары жакшы. Мүмкүн болсо расмийтилди. Уважаемые коллеги, соотечественники, информация на 17 апреля 2020 года. За сутки из стационаров республики выписано 23 пациента. За все время выписано с выздоровлением 114 пациентов. На 17 апреля по республике зарегистрировано 23 новых подтвержденных случаев COVID-19, из которых в Бишкеке 14 случаев, в Чуйской области 1 случай, в Иссыкульской области 2 случая, в Волжской области 3, в Волжской области 4, в городе Ош 2 случая. Таким образом, в Кыргызстане за все время подтвержденных случаев зарегистрировано 489 заразившихся пациентов. Из них в Джалабадской области 93, в Волжской области 135, в городе Ош 73, в Чуйской области 28, в Бишкеке 102, в Баткенской области 5 случаев, в Нарынской области 45, в Иссыкульской области 8 случаев. Из зарегистрированных 23 пациентов за сутки, к сожалению, 12 случаев это сотрудники медицинских организаций, из которых 7 медицинских работников из города Бишкек, 4 из Ошской области и 1 в городе Ош. Из этих случаев 38 это врачи. Здесь разными факторами передачи. Это непосредственно контакт с больными или контакт, когда они работали с людьми, которые находятся под медицинским наблюдением, либо же это в большинстве случаев контакты между собой, когда очень тесный контакт при обсуждениях в конце работы, наверное, вот эти факторы сыграли вот такую роль. Из зарегистрированных случаев 266 женщин, 223 мужчин. Среди новых случаев 15 женщин и 8 мужчин. Возрастной состав выглядит таким образом. Дети до 15-45, из них до года 3, они были и до этого, так и пока под наблюдением находятся. В большинстве случаев на возраст от 35 до 55 приходится очень большой процент. В стационарах находится 370 пациентов, в тяжелом состоянии 13, из которых 4 продолжают находиться в реанимации. В удовлетворительном состоянии средней тяжести 357 пациентов. Выписано, как я уже сказал, 114 пациентов, умерло 5. Продолжается лабораторное исследование. На сегодня, с 5 февраля до сегодняшнего дня, проведено уже 30 379 исследований. Количество поступило образцов исследовано 29 550. За сутки мы провели исследование 1133 проб. Количество контактных 7593 находятся под медицинским наблюдением, из которых близкие контакты, это контакты первой категории, 1612 человек, которые находятся под медицинским наблюдением. Контакты второй категории составляют сегодня 5981. На обсервации, в обсервационных условиях по республике
57 человек, состояние их удовлетворительное. Нурбол Төлешовдон дагы суроо жооп өтсөк, эгерде уруксат берсеңиздер, урматтуу теле биз коомдогу көтөрүлүп жаткан актуалдуу маселелердин баарын топтоп, анан ошого жооп берүүнү туура көрүүбүз. Нурбол Төлешович, буга чейин ушу биздин коңшу мамлекеттерде баягы оорулуу илдеттин пик учуру деп коебуз го, баягы эң жогорку деңгээлге жеткенде, ошондо биздин Кыргызстандагы изилдөөлөр кандай болуп жатат? Анан бул боюнча Кыргызстан кандай чара көрөт? Анан ошол эле маалда ооруканаларда жана обсервациядагы койка местолордагы орундар даяр болобу буга? Буга жанакындай прогноздорду да карап туруп атабыз. Ошо айтылгандай ошо апрелдин 20-24 да биз эң бийик деңгээлин күтүп атабыз. Ушундай болуп калышы мүмкүн деп. Ошон үчүн буга карата даярдыктар дагы ошо каралган. Обсерваторлордо кошумча жанакындай орундар бар чектелген. Атайын ошого түзүлгөн жанакындай перечень бар. Буга жараша МЧС тарабынан дагы бир топ камдануу иштери бар. Кошумча койкалардын баары ачылып, жетиштүү санда даярдалат деп ойлойм. Сиз буга чейин дагы мурда күнү өзүңүз айттыңыз эле, ушул саламаттык сактоо аппаратын кайтарган милиция кызматкери дагы бул илдетти жуктуруп алган. Анын оорусу кандай азыр өтүүдө? Азыркы түрдө жеңил эле формасында өтүп атат. Ал жерде оорунун белгилери ачык байкалган жери жок. Бирок ошентсе дагы толук дарылоо курсун өтөт ал жерде. Мындан тышкары аны менен турган жанакындай тыгыз байланышта болуп калганы бар, чогуу иштегендер бар, алардын баары лабораториялык тестирлөөдөн өтүп, ошо медициналык көзөмөлдө туруп атышат. Ушул саламаттык сактоо министрлигин кайтарган милиция кызматкеринен сырткары андан дагы башка милиция кызматкерлери, укук коргоо органдарынын кызматкерлери барбы ушул илдетке чалдыккан? Бул жерден азыр ошол учурга тиешелүүсүнөн азырынча ошол эле болуп атат. Анткени ал жерде бир 90 адам контактка алынган. Мындан тышкары чогуу иштеген милиция кызматкерлеринде да бир 200 адамдар бар. Алардын баарын ошо карап, көзөмөлдө алып атабыз. Жаңы учурлары алардын арасында катталган жок. Буга чейин дагы социалдык тармактарда дагы бир маселе көтөрүлүп келди эле. Ушул гемодиализге кезекте тургандардын арасында дагы ушундай каза болгондор болду. Ошондой эле ушул онкологияга, жанагы бөйрөк оорулары боюнча дагы бир чоң бир маселе жаралып аткан. Анан ушул боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Анан сиздер бул боюнча баягы арыздар келип түшүп атат да. Ошону кандай аракет кылып атасыңар чечүү боюнча? Бул боюнча жанакындай жеке арыздар келип түшүп атат. Анын баары деген ошол жерде тийиштүү шартта каралып, баардыгына жооп алып атышат. Ал жерде маселе көп маселе боюнча кайрылуулар бар. Ошонун ар бирине деген ошол тийиштүү маселе көтөрүлүп, талкууга алынып, жоопторун даярдап берип атабыз. COVID-19 дарылоодо дарыгерлер кайсы мамлекеттик баягы маалымат тажрыйбасын колдонуп жатышат да? Неге эле Кыргызстан өзүнүн бул дарылоо ыкмасы иштеп чыктыбы? Бул жерде дүйнөлүк саламаттык сактоонун деген жанакындай берилген колдомолору бар. Ошону деген биз республиканын шартына баягы ылайыкташтырып, адаптация кылып алып туруп, ошону менен ишти алып барып атабыз. Толук текшерилген, жанакындай тастыктап, ошол эффектүүлүгүн көрсөттү деген жанакындай дарылоо курстарынын баарын иштеп чыгып алып туруп, ошого өзүбүзгө кайра биздин Кыргызстандагы медицина кызматкерлерине колдомолор даярдап, баардыгына ошол алгоритмдердин баары берилген. Ошону менен иштеп атабыз. Ушу мобилдик бригаданын дарыгерлери дагы кайрылыптыр. Эмне үчүн ушу тест системалары үнөмдөлүп жатат? Ушу мобилдик бригаданын баардыгынан ПЦР анализ алынган жок. Алынгандан кийин ушул дароо текшерүү жүргүзүлө элек. Эмне үчүн дейт. Анткени биздин үй бүлөбүз дагы бар. Анан ошо үй бүлөбүздүн саламаттыгынан дагы кооптонуп атабыз деген суроо келиптир. Бүгүнкү күндө бул маселе чечилип туруп атат. Бүгүнкү күндө биздин запаста ушу жетиштүү тест системалар бар.
бүгүнкү күнүдөн баягы шарттуу түрдө, пландуу түрдө бул ишке дагы киришип атабыз. Тийиштүү категориялар, өзгөчө мына медицина кызматкерлеринин баары убагында текшерүүгө алынат. Орусча келиптир, орусча берип коеюн. С учетом того, что Кыргызстан получает большие объемы гуманитарной помощи, какие меры предпринимает Минздрав для противодействия коррупции и расхищению этой самой гуманитарной помощи? Здесь сперва были определены потребности в средствах индивидуальной защиты, в респираторах и других товаров изделий медицинского назначения. В соответствии с этими потребностями готовятся запросы, и в соответствии с запросами есть комиссии по распределению гуманитарной помощи. Единолично никто не решает. Комиссионно это распределяется, и через координаторов здравоохранения по всем областям эта гуманитарная помощь практически с колес направляется во все горячие точки. Поэтому на местах уже полученный товар тоже комиссионно это распределяется, составляются разнарядки, подписанные, заверены печатями, и идет обратный отчет. Поэтому на сегодня эта работа уже налажена, и практически вся поступающая гуманитарная помощь, была создана база данных по этому вопросу, все это отслеживается, и думаю, вопросов пока в этом направлении нет. Ушу COVID-19 илдети менен дарыланып жаткан бейтаптарды ким каржылап жатат? Бейтаптар өздөрү төлөшөбү же мамлекет тарабынан каржыланабы? Бул дарыланып аткан бейтаптардын баары мамлекеттин эсебинен дарыланып жатат бүгүнкү күнү. Өзүнүн каражаттарын бул жерге жумшалбайт. Орусчада келиптир. Многие зараженные медики столкнулись со стигмой и дискриминацией, прежде всего, со стороны своего руководства. Медицинские работники на передовой деморализованы. Какие меры предпринимает лично Минздрав для оказания психологической поддержки? Здесь я бы не сказал, что была явная стигма или же в этом плане. Здесь наши медицинские работники достойно выполняют свои функции. И где были случаи, когда необходимость была и психологической помощи, и психологической поддержки, эта работа проведена. На сегодня таких острых запросов касательно стигмы или же проявления каких-то дискриминационных элементов пока я не имею. Баарыбызга белгилүү ушу гуманитардык жардам көрсөтүлүп жатат. Анан кайсы медициналык уюмдарга бул бөлүштүрүлгөн тууралуу отчет каяктан көрсө болот жана бул жыйынтыкта ошол отчеттун жыйынтыгын силер кайсыл жерге чагылдырасыңар? Биздин республикага келип аткан гуманитардык жардамдардын баарын сайттардан баарыңыздар таанышып алсаңыздар болот, көрсөңүздөр болот. Биздин саламаттык сактоо министрлигинде сайты бар. Ал жерге да жайгаштырып, жанакындай ошо түшүндүрмөлөр менен бергенге аракет кылып атабыз. Ар бир келген жанакындай гуманитардык жардамдын партиясы жөнүндө ошол жерде маалыматтарды жайгаштырабыз биз. Эмне үчүн ушу медициналык кызматкерлерге айлык акыны төлөбөй жатышат, кармап дагы жатышат? Эгерде айлык акы кошумча ала алынбай калган учурда кайда кайрылыш керек? Бул жерде компенсационный выплат боюнча аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күнү кошумча жанакындай бухгалтердик кызматкерлер да ишке тартылган. Ошо жеринен келген жанакындай документтерди, табелдер болот, жана башка тийиштүү документтердин баарын иштелип чыгып, ошого жараша деген жанакындай төлөмдөрдү бүгүнкү күнү жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күнү уже март айыныкын деген ошол аяктап калды. Апрель айына болсо жанакы толук бүгүнкү күнү документ топтоп, ошонун баарын жанакындай бухгалтердик иштеп чыгуунун үстүндө болуп атышат. Убагында төлөнгөнгө аракет. Эгерде кандайдыр бир төлөмдөр жетпей калган болсо, төлөнбөй калган болсо, ошо саламаттык сактоо министрлигиндеги оперативдүү ыкчам штаб бар. Ошол жерге кайрылып, ошол жерден маалымат алса болот. И акыркы суроо орусча келген экен. Медикам, заразившимся коронавирусом, положена компенсация в размере 200 000 сомов, но в том случае, если будет доказано, что это была не вина самого медработника. А что насчет водителей машин скорой помощи? Они ведь тоже в зоне риска, тоже возят людей с подозрением на коронавирус. Будут ли им какие-нибудь выплаты компенсации? Думаю, этот вопрос тоже на сегодня прорабатывается. Я думаю, все это будет решаться на самом уровне.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, бүгүн бизге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсүнбаев Нурболот Төлөшевич маалымат берди Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал боюнча. Бүгүнкү түз эфирде сиздер ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон, ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ГТРК, ЛТР YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен дагы көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.